Бул балыкчы Бөкөнбаев Каракол трассасы. Кыргызстанда биринчи жолу жолдун реконструкциясы атамекендик компанияга тапшырылды. Жол куручу компаниялардын ассоциациясы долбоорду 1 ай мурун баштаган. Азыр куруу иштери кызуу жүрүүдө. Азыр проект боюнча 1 метрден кем эмес үйдө көтөрүү каралды. 4 полоса жол каралды. Бул жакта интенсивность кийинки эмеге ошондой 4 полоса жол карап атабыз. Анысы 3,5 метрден 4 полоса, ортосунда 2,60 жолду ортосунан тосмо кылып бөлүү разделительный полоса каралып жатат. Ограждение болот ортосунда. Азыркы тапта бир 15 сантиметр асфальт каралган. Биринчи слою жөнөкөй асфальт, экинчи үстүнкү слой болсо, жаңы азыркы Кыргызстанга биринчилерден болуп келип, түндүк түштүк жолуна салынып, ошол жакка салынып жаткан щебенечно-мастичный асфальтобетон каралды. Ошол салынат. Анын иштөө службасы, срок службасы жөнөкөй асфальтка караганда кыйла жогору, 1,5 эсеге чейин жогору болот. Жарым кылым убакыттан бери жолдун абалы аянычтуу болуп келген. Ал эми ал жолдогу транспорт каражаттарынын интенсивдүүлүгү 1 саатта 3,5 миңди түзөт. Эски тар жол эң чоң көйгөй эмес. 4 тилкелүү трассанын курулушу үчүн албетте чоңураак мейкиндик талап кылынгандыктан жолдун реконструкциясында башка көйгөйлөр жаралды. Дело в том, что мы не знали о таких подводных камнях, как это болото и прочее, прочее. Бул жерде саз бар экендигин башында билген эмеспиз. Азыр бардык маселелерди жеринде тез арада чечкенге туура келип атат. Эң чоң түйүндүү маселе бүт жол саздак жерлерден өткөндүгүндө. Ал саз 200 километрге созулуп, биздин жумушту абдан татаалдаштырып жатат. И с левой стороны подпитка воды. Жолду кеңейтүүдө жумушчулар үчүн саздын өзүнөн тышкары 2,5 метрге жеткен, анын тереңдигине даттанышууда. 25 чакырымга созулган аралыкта тереңдик өзгөрөт. Геодезисттер колдонгон бул прибордун аты Вешка. Ал лейка аталган башка прибордун сигналдарын алып, кайра ага бийиктик, жердин деңгээли, саздын тереңдиги сыяктуу маалыматтарды жиберет. Ошол маалыматтардын бардыгы чогултулуп, изилдөө жүргүзүлөт. Бул замена грунт деп коет. Бул негизги саздакты биз полностью алып чыгып, азыр көрүп атсаңар 1,5 метр, 2 метрге чейин алып атабыз. Ошолду замена кылып кылыш керек болуп атат да. Анан ушул бизде азыр көйгөйгө жараткан нерсе ушул бул болотистый местаны 1,5 метр глубина алгандан кийин таш маселеси аябай бизде орчундуу маселе болуп турат. Азыр мына 25 километрден ташып атабыз ташты. Андан сырткары бул таштарды казып, жүктөп, алыстан алып келгенге мажбур болушуп, андан кийин гана сазды толтурганга мүмкүнчүлүк жаралат. Буга кошумча селдик агымдар салынган жолду бузуп, жакын жайгашкан 2 айылга да кооптуу жагдай жаратууда. Ана кийинчисинен бул жерге турчушту. Ана экскаватормен тияк жайгаштырып, майда 140 километрге созулган трассанын реконструкциясын атамекендик подрядчиктер 2025 жылы бүтүрүүнү пландашууда. Ал эми биринчи 25 чакырымга асфальтты төшөө иштери быйыл аякталышы керек. Эскерте кетсек, долбоор президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен мамлекетибиздин тарыхында биринчи жолу атамекендик жолчулар мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашырууда. Алтынай Кабылбаева, Турар Анарбеков, Пирамида, Ысык Көл облусу.